өзүнүн милдетин аткарууга келген жокерлер кызматы мекенге патриоттук көрсөтүүсүндө. Саламатсыздарбы? Бул жолу чыгармачыл топтун визити Балыкчы шаарындагы 20636 аскер бөлүгүндө. Алдыңкы мүнөттөрдө мен Айганы Туратбек кызы болом. Биз менен болуңуз. Аскер болууну, мекенге ак кызмат кылууну, мекен чегинде элди жерди коргоону бардыгы эле кыялданат, бирок бул кадамга баруу ар бир адам үчүн эле, ар бир мырза үчүн оңой турбайт. Бирок дал ушул кадамды аттап, азыркы учурда 20636 аскер бөлүгүндө катардагы жоокер болуп кызмат өтүп жаткан Асеков менен маектешебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бул жакта канчантан бери кызмат өтүп жатасыз? Негизи эле жагып жатабы? Кандай болуп атат сезимдер? Балыкчыдагы аскер бөлүгүнө биз 5 апрель күнү келгенбиз. Келгенибизге 13 күн болду. Башында бир аз күн албай кыйналып атканбыз. Азыр Кудай буйрса көнүп, өзүбүздү жакшы сезип калдык. 13 күн, 15 күндүн ичинде эле демек көнүп кетет. Бир жуманын ичинде эле биз өзүбүзгө келип, кадимкидей жакшы болуп калдык. Эң кыйыны сенин үчүн эмне болду ушул бир жуманын ичинде? Кандай кыйынчылыктардан өттүң? Эң кыйыны сен күтпөгөн жагдайлар мүмкүн болгондор. Башында келгенде эң кыйыны ушул берцаларыбыз оор болуп, бут кийим бутубуз ооруп, ушундай жооруп, мозоль чыгып, ушундай кыйналдык. Андан кийин эле баягы өзү чулганы туура орогонду үйрөнүп, анан көнүп кеттик. Бар кыйынчылыктарды буюрса акырындан жеңип келатабыз. Алгачкы жолу ушул жакта курал кармадың да, ошондогу сезимдериң кандай болду? Азырынча курал кармай элекпиз. Бирок ага даярданып атасыңар, э? Буюрса алдыда кармайбыз деген ниеттебиз. Шарттары боюнча айтып кетсең, кандай элестеткен элең? Анткени аскер бөлүктө кызмат өтөө, армияга баруу дегенде эле баардыгы мындай коркуп, өзүн артка таштап ийишет да. Башында негизи коркуу сезимдери болгон. Эң алгачкы ушу армия дегенди укканда, армияга барам дегенде баягы коркуп, чүнчүгөн убакыттар болгон. Бирок келгенден кийин дароо оюбуз өзгөрдү. Бул жактын шарты аябай жакшы экен. Тамак ашы, 3 маал тамак, баардыгы сонун, жатакана баардыгы таза, баардык шарттары менен, баардык нерселер менен бизди камсыздап атышат. Чын элеби? Камера үчүн айтпай элесиң, э? Жок, андай. Жакшы. Канча убакыт кызмат өтөйсүң? 1 жыл буюрса. 1 жыл кызмат өтөгөнгө даярбыз, мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн. Ушул жакта даярдыктан өттүк, эң кыйынчылыктар дагы ошол жакта калды деп жатасың. Андан кийин анан үй бүлөңдү, жакындарыңды сагынуу ошодон кийин башталдыбы? Же баштала элекпи дагы деле? Чынында ошол кыйынчылыктарды көргөндөн кийин баягы ата энеңдин баркын, эркиндикте жүргөндө ошо ээн эркин басканды ушундай эңсейткенсиң кайраданчы. Бирок бул жакка келип, кадимкидей бир тартипке түшүп, бир нукка түшкөндөн кийин кадимкидей баягы үйдө эркелеткен ата энеңди сагынып, досторуңду сагынып, ошондой сезимдер болот экен. 15 күнүн ичинде сага армия эмне бере алды? Эмнени үйрөндүң? Мурдагы Асеков кандай эле? Азыр эми катардагы жоокер Асеков болуп калды. Катардагы жоокер Асеков менен баягы Асековдун айырмасы баягы эрте туруп, өзүнүн денесин чыңдап, жаңы жашоого даярданып, дисциплинага көнө баштады. Алдыдагы максаттарың кандай эле? Же болбосо да ушул аскер бөлүктө кызмат өтөө, жоокер болуу сенин канчандан берки кыялың? Негизи эле мекенге кызмат кылуу менин оюмда башынан бала чагыман бар. Мекенге кызмат өтөшкө ошо канча жыл өмүр берсе, ошол 1 жылын ошо мекенге арнап, мекен үчүн патриоттук сезимдерибизди ойготуп, элге, жерге убактыбызды ошо бергенге даярбыз. 1 эле жылымбы? Эми колдон келсе, кайсы убакыт келсе, кандай убакыт болбосун арнаганга даярбыз. Жакшы, сени дагы азыр биздин теле көрүүчүлөр ата энең көрүп, сыймыктанып турса керек. Аларга салам жолдо. Бардык айылдаштарыма, ата энеме, алыскы Каракужур айылына салам айтам. Жаз мезгилинин атмосферасы албетте көчөт отургузуу менен башталат эмеспи? Андыктан дал ушул аскер бөлүктө дагы өзүңүздөр көргөндөй 1 жылдык кызмат өтөөгө келген жоокерлерибиз көчөттөрдү олтургузуп жатышат экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Албетте алардын катарында сиз дагы барсыз десем жаңылышпайм, э? Алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, анан маек дегенен уланталы. Мен Талас областынын Манас районунун Чоң Капка айылына төрөлгөм. 2005-жылкымын.
Байсак катарда жоокер, Байсаков Аскат. Инсон кандай сезимдер болуп атат? Бул бир жыл кантип өтөт деп ойлонуп атасың? Сезимдер аябай жакшы. Келгенибиз кече келгендей элебиз. Бүгүн көп нерсени үйрөндүк. Таки дисциплинаны жакшылап билип, тазалык, тартип. Кече ойноп көчөдө жүгүрүп жүргөн бала болчук. Бүгүн мына катарда жоокер болуп курал кармап атабыз. Саат 10-до турган, тамагы даяр, качан болсо, үстү ар дайым жабык, төшөктө, бул жакта болсо төшөгүңөрдү өзүңөр жыйнап, саат эрте менен туруп тартипте бардыгы. Так точно. Кечинде 10-да отбой болот. 6-ларда турабыз, 6-да туруп, 6:30-да завтрак ичебиз. 3 маал ысык тамагы менен жума сайын биздин майрамдагыдай эле плов болот. Тамактар кандай? Силерде анткени пайдалуу, анан күчтүү тамактарды жеш менен тамактанышыңар керек. Кечки тамакка балык, куурулган балык болот. Күнүгө же алмашып дагы турат? Күнүгө. Алмашып да турат, жумуртка да болот, жумуртка балык да болуп калат. Эртең мененкисин, түшкүсүн сыр берилет. Бул жака эми кызматын аяктаганы жаткандагы жоокерлер бар да, алар менен маектешкенде алардан сурайсыңарбы, кандай өткөн, эмнелер башыңардан өткөн деп, кандай кеңештерин беришет силерге жаңы келгендер? Алар службаңар жакшылап кылгыла, устав жаттамай биякта. Уставдар жакшылап жаттап, жакшы жоокер болуп, звание алып чыгып, ошого кеңеш берет, жакшы болула, ынтымактуу болула, ынтымакка үйрөтөт. Бир үй бүлөнүн балдарындай эле болуп калабыз. Таласта эми жүргөнүңдө өзүңдүн классташтарың, досторуң бар болчу. Сен бул жолду тандаганда да ушул мекенге кызмат кылып, армияга барам деген жолду тандаганда алар кандай деди? Анткени же болбосо сага кошулгандар дагы канчалык көп? Биздин арабызда көп балдар служба кылган. Чоо классташ балдар сан. Жашым жетпей калып, жазкы менен илинбей калгам. Күзгү менен илинбей калгам, жазкы менен келдим да. Ойлору жакшы алардын эле. Көп балдар кызмат кылган, көйрөлөр ден соолугуна байланыштуу өтпөй калган. Демек, жаштар арасында патриоттулук сезим, мекенди коргоо, аны ыйык тутуу деген сезимдер күч эле экен десек болот, Туура айтасыз. Окуулар боюнча айтып кетсең, кайсы окуулардан өтүп атасыңар азыркы учурда? Азыр эми жаңы келгенден кийин курс молодого бойца деп коет кээинди. Ошо азыр эми ошо жөнүндө эле иш көрүп атабыз. Кадимкидей эле сабак, завтрактан чыккандан кийин жазасың, окуйсуң. Бирок мектептегидей программа эмес, бул жакта өзүнүн программасы болот, Өзүнүн программасы. Кандай сабактар өтүлөт? Эми согушка даярдыктар дегендей, жердеги согуш, морской ушундай немелерде да, чөйрөлөрдө. Жакшы, сен өзүңдү кайсыл тараптан көргүң келет дал ушул багытта? Келечекте ушул багытта эле контрактик болуп калып, мекенге кызмат кылып. Бирок контракттык болуп калганда дагы алар өздөрү тандап алышат экен да. Сенин жөндөмдүүлүгүңө, сен канчалык активдүү болуп атасың, контракттык негизде алганыбызга татыктуу деген. Ошолордун үстүндө эмнелер менен иштешип атасың азыр? Азыр эми жаңы келип неме кыла элек, дали көнүшүп билише элекпиз. Алдыңкы убакыттарда билишип, өзүбүздүн ордубузду табабыз деген ойдомун. Буюрса, максатты чоң эле койгон экенсиң да. Энсон, бул жакта эми жаңы келгенде биринчи көнө албайсыңар, албетте. Мурдагыдай жашоо жок, сен өзүң айткандайчы. Анан өзүңөрдү психологиялык, моралдык жактан силерге колдоо көрсөтүп, кеңешин берип турган дагы кимдер бар? Лейтенант Стаценко, лейтенант Акылбек уулу, сержант Акылбек уулу бар. Аларга болгон арыз буңуңарды эмне, силер кандай сезип атасыңар, кыйналып атасыңарбы, баарын айтып бересиңер. Колдорунан келишинче жардам берет. Биякта морально да баары. Мотивация деген, өзүңдүн куралдаш досторуңдан да өтө эле чоң поддержка болот. Чүнчүйсүң, чүнчөгөн кезде ошолор кичине сөз айтып койсо эле болду. Кеңештери менен силерге берген, өздөрүнүн башынан өткөн нерселердин баарын айтып берип, силерге эргүү берип жатат десек болот. Үй бүлөң кандай кабыл алган? Үй бүлөм жакшы барсын деген. Мен үйүмдө агам, атамдар служба кылган, анан
бизди да службага жөнөттү. Анда ошол инсандарга саламыңды жолдоп кой. 13 күн болсо дагы албетте үйдөн алыска чыкканда ар бир эле адам энесин, албетте атасын сагынса керек, жакындарын. Апа, ата, досторум, силерге ысык салам. Служба жакшы буйруса мекенди коргоп атабыз. Айылдаштарым баардыгына салам. Анда ошолордун урматына бир музыкалык чыгарма аткарып бербейсиңби? Анткени мен угуп калдым, сен ырдайт экенсиң, Точно. Кел, бир сонун патриоттуулук сезим менен биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө бир ыр сунуп бер. Андан кийин сенин суранычыңды аткарабыз. Сен кайсыл ыр десең ошол ырды коюп беребиз. Алатоонун козулары малдыраган ай, карындаштын кабагың ачылбаган ай, кабагыңдан айландым карындашым ай, аскердеги агаңды сагынасың ай, кабагыңдан айландым карындашым ай, аскердеги агаңды сагынасың ай. Эң сонун. Биз болсо өзүңүздөр билгендей Балыкчы шаарындабыз. Ал жактагы 20636 аскер бөлүгүндөбүз. Менин жанымда болсо 1 айлык мөөнөткө кызмат өтөөгө келген катардагы жоокер турат. Азыр болсо кененирээк таанышабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жайыл районуна караштуу Сусам районунан келдик. Кудайым буйруса ушул Балыкчы шаарындагы аскердик бөлүктө 25 күн бүгүн. Бүгүн ушул аскердик бөлүктөн убактан пайдаланып бардык жааматына рахмат айткым келет. Анткени биз убагында кандайдыр себептер менен келе албай калганыбызга байланыштуу азыр ушул бөлүккө өзүбүздүн ата мекенге болгон кызматыбызды так туура аткаралы, кеч болсо дагы деген 1 ай аз убакыт болсо дагы деп жакшы ой менен келип отурабыз, өзүбүздүн чечимибиз менен. Жалпы командирлер 1 ай кыска убакыт болсо дагы бизге 1 жылда жалпы аскерлерге дегеле эмнелер сунушталат, эмнелерди так аткарыш керек, мамлекет үчүн кандай кызмат кылыш керек, жөнөкөй эле автоматты кандай ачыш керек, ошол тууралуу бүгүн барып атайын атып келдик. Кудай буйруса чоң рахмат дегибиз келет. Анткени кыска убакыт болсо дагы 1 жылдык жалпы иш планды бизге 1 айда толук жеткирди. Ошол жеткиликтүү эле болобу экен? Сиз өзүңүзгө кандай кабыл алып атасыз? Бир нерсе жетпей калгандай, дагы көп нерсе үйрөнөт элем дегендей сезимдер болбой элеби? Эми убагында келсек албетте жакшы болмок. Азыр келип түшүнүп атабыз убагында келиш керек экенин. Бирок жеткиликтүү, өзүбүзгө керектүү, эң негизгиси ушул автомат кармаганды, автоматты чачып чогултуп, убактыларын бардыгын ушул жерден үйрөндүк. Кандай сизде жыйынтыктар болуп атат? 25 күн болуптур. Бат-баттан эле жыйнап чогултуп дегендей. Өзүбүздүн үйрөнгөнүбүзгө жараша жакшы, буйруса көп нерсени кыска убакыт болсо дагы үйрөндүк. Жөнөкөй эле биз мисалы 5 күнгө караганда азыркы учурда басканыбыз, катардагы жоокер өзүн кандай алып жүрүш керек, өзүңдүн жаныңдагы дегеле уктап тургандан кийин кандай мындай ирээттүү болуш керек, ошолордон өйдө ушул жерден үйрөндүк баары. Ооба, үйдө эми энеңиз жанагындай бир кийимдериңизди бүтүн кылып тигип берип жатса, бул жакта өзүңөр тигесиңер да, Ошол жагынан кыйналган жоксузбу же үйдө деле бир аз жардамдашканда убактыңыз болобу эле? Үйдөн жардамдашчыбыз, бирок кийим тиккен, тамак жасаган, тамак жасаган жокпуз бул жерден деле. Бирок кийим тиккен, бут кийимдерибизди түздөгөн, андай нерселерди кылчу эмес элек. Ушул жерден келип, башыбызга келип, бирок чындыгында эркек болсоң дагы ошол нерсе чындыгында ар бир аскер кызматында өтөгөн өзүнүн негизи эле жигиттерге ушул нерсе керек экенин түшүндүк. Бул багытты дагы улантып кетүү мүмкүн. Же өзүңүздүн азыр кесибиңиз бар беле? Буга чейинки кесибибиз теле тармагында болчу. Ошол жакта өзүбүз кызмат кылчубуз. Ошон үчүн эле монтип шапылдашабыз да сүйлөп аткан турбайсызбы, тарс-тарс? Ошондон го дейм. Программанын шарты боюнча өзүңүз жакындарыңызга, үй бүлөңүзгө салам жолдоңуз. Ата энеме, бир туугандарыма, жакындарыма, досторума, андан тышкары үй бүлөмө, өзүм үй бүлөлүмүн. Сусамырдагы айылдаштарыма бардыгына салам. Жубайыңызга бир сүйүү сезимдерин экрандан белгилеп коюңуз. Сиз дагы сагынып атса керек, албетте балдарыңыз менен. Мындай эле нерсе айткым келип турат, жөнөкөй эле пример катары. Мисалы, бул жерге келгенде иреттөө, мен ага чейин, буга чейин ошо жубайым кылчу. Ошол нерсенин баарын түшүнөт экенсиң. Дегеле бул жерге келгенде ошонун баарын түшүнөт экенсиң. Чыныгы эркекке дагы таандык экенин,
аскердик бөлүктүн дагы бир бизге берген чоң пайдасы ушул жашоого ушул нерсе болду. Анан жубайыма салам. Абдан кызык. Ар бир күн биринчи келгенде эле күндө кызык нерселерге үйрөнүп атабыз, жаңы нерселерге үйрөнүп атабыз. Бир жыл келе албасак да бир айда мындай камтылган бир программаны үйрөнүп, аны биз өзүбүзгө бекитип кетүүгө аракеттенип жатабыз. Бул жакта ар бир күн кызык өтөт. Күндө бул жакта саптык даярдык, саптык жүрүш боюнча даярдык, ошол эле ок атуу боюнча даярдык, дары дармектерди кандай сакташ керек, ок атууну кандай жүргүзүш керек, кандай эксплуатация жасаш керек, ошонун баарын үйрөнүп жатабыз. Ошол билим жетиштүү эле болобу экен же дагы бир жылга келсем мурда жакшыраак болот эле, дагы тереңирээк үйрөнөт элем деген дагы болдубу? Албетте, бир ай бир жыл эмес, ошо бир жыл убагында бир жылга келип койсок, мен ойлойм, жеке менин оюм боюнча жакшыраак болмок. Толук камдуу кызмат өткөн менимче оюмча дурус. Тилекке каршы окууга байланыштуу ошол ал кезде бакалавр, анан магистратура болуп калды, келүүгө мүмкүнчүлүк жок болуп калды. Бирок ата мекендин алдында кызмат кылуу мөөнөт менен жана көөлөм менен эч качан чектелбейт. Ошол бир айга болсо да келип кетүүгө аракеттенип жатабыз. Болушунча патриоттуулук сезимдер мурда дагы болсо азыр ал күчтөнүп, Албетте. мекенге болгон сүйүү дагы да болсо көбөйүп, Албетте, күндөн күнгө сүйүүбүз, күндөн күнгө патриоттук сезимдерибиз чоңоюп, көбөйүп, чыңалып, күчөп жатат. Негизи эмнеге келе албай калдыңыз эле убагында деген суроону бергим келип жатат. Айткандай эле, жалпы республикалык тесттен мен балым жакшы чыгып, окууга бюджетке өткөм. Андан соң магистратурамда бюджет болчу, ошол кезде окуп алайын, жетишип алайын, анан жумушка кирип алайын деген ойлор болуп бул карызым жылдан жылга алыстап кете берди. Эми мына быйыл убакыт табып, мүмкүнчүлүк табып, жок жерден Кудайым буйруп келип калдык. Кайсыл кесиптин ээси болосуз? Мен инженер куруучумун өзүм. Жумушум бар, Кудайга шүгүр. Негизи жумушума аскердик билет кереги деле жок, бирок Кудай буйруп 6 сануу саман аскердик милдетибизди аткарууга жарайбыз. Ошондуктан ар кандай геосаясий абалды эске алып, ар кандай конфликттерге даяр болуш керектигинден мен бүгүн бул жакта жүрөм. Жакшы, сиз өзүңүздүн кесибиңиз болуп калыптыр, анан бир аз болсо дагы түшүнүк бар деген десем жаңылышпасам керек да. Анан бирок ошол эле учурда мындай өзгөрүү дагы болуп бекен бул жака келгенге чейин, анан келгенден кийинки сиздеги сапат мүнөз эмнелер кошулду, эмнелер алынды? Негизи менин үй бүлөмдө тартип, ушул аскердик тартипке бир аз окшошураак. Бул жака келгенде офицерлердин сөзүн угуп, аларга моюн сунуп, алардын сөзү менен жашоого жана өзүңүздөр билсеңиздер керек, аскер кызматкерлери үчүн ар бир саат, ар бир мүнөт жазылган. Бизде күн тартибибиз бар, атайын иштелип чыккан. Ошол күн тартиптен чыкпоо зарыл. Бул жака келердин астында биз кененирээк жүрөбүз. Шаарда негизи жумушум бүтпөй калсын, эртең бүтүрүп коем деген ойлор болот. Аскер кызматкерине келгенде ушул жагы жакшы экен. Бүгүнкү коюлган жумушту, бүгүнкү коюлган көнүгүүлөрдү сөзсүз түрдө бүгүн бүтүрүүгө аракет кылабыз. Эгер бүтүрбөсөк, өзүбүзгө эле жаман. Өзүңүзгө болгон ишеним дагы бир аз көбөйдү дей аламбы? Албетте, буга чейин негизи курал кармап жүрчүк, ар кандай оюн зоокторго катышып, атуучу спорттук клубтарга барып, бирок негизи мишендерди атуу боюнча жана топ менен жүрүп, взвод менен жүрүп, отделениялар менен жүрүп, ар кандай көнүгүүлөрдү, курал менен машык угууларды аткарууда бир башкача сезимдер жана башкача деңгээлдеги адреналин пайда болот экен. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Ар бир эркек киши ар кандай жаман учурларга даяр болуш керек. Бүгүн эле биринчи жолу, алгачкы жолу ок атууга барыпсыздар. Барып келдик. Кандай болду? Сиз өзүңүз күткөндөй эле болдубу? Анткени буга чейин ок атууга даярданасыздар да. Алар жамылтыкты жыйнап, мындай ок чыгарып көрүп дегендей. Ал жакта эми чыныгы жанагы үйрөнгөндөрүңүздү көрсөтүш керек болду. Бардыгыбыз бардык рота менен. Албетте бул жакта ага чейин сабактар өткөн. Көбүбүз даяр болуп турбуз, бирок анча мынча адамдар ошол куралды алганда, ошол октоп баштаганда бир аз
толкундоолор пайда болду, ооба, колдору титиреп өздөрүн жоготуп, анан жакшы аткаргандар жакшы аткардык, арабызда аз маз бир аз толкундангандар да пайда болду. Ал жакта негизи атмосфера такыр башка, реалдуу ок атууда үнүн укканда эле башкача бир адамды чынай турган же коркута турган сезимдер пайда болот да. Жакшы, кызматты бүтөрүңүздөргө дагы 5 күн калыптыр. Анан эң алгачкы күнүңүзгө баргым келип турат да. Ал жактагы кыйынчылыктар болгон беле? Ошону эстегенде өзүңүздү кандай сезесиз? Кыйынчылыктар болду, бирок офицерлер айтмакчы, кыйынчылыктар бул колдун кири. Бүгүн уктап, эртең ойгонсоң, Кудай буйрса аны унутуп каласың дегендей чындыгында эле унутуп калып жаттык. Негизи бир жерде 26 жашка чейин бир жерде мен жетекчи болуп иштеп калгандыктан башкаларга буйрук берүүгө көнүп калгам. Бул жака келип катардагы жоокер болгондугумдан бирөөнүн сөзүн аткарып, мисалы үчүн ошол эле ажатканага же суу ичип келүүгө сураныш мен үчүн бир көйгөйлүү болду, абдан жагымсыз болду. Бирок бир жуманын ичинде көнүп кеттик бардыгыбыз. Аскердик кызмат бул биринчи кезек тартип. Офицерлердин сөзүн угуп, ошол тартип менен жашап жүрдүк. Армия эмнелерге гана үйрөтпөйт, эмнелерди гана кабыл алууга мажбурлабайт десек, Ошондой. Кеч болсо дагы 1 айлык мөөнөткө келип, өзүнүн ыйык милдетин аткарып кетип жаткан катардагы жоокерлерге жана сиздерге, сиздер менен сыймыктанабыз десек эч жаңылышпайбыз. Анан үй бүлөңүзгө, жакындарыңызга салам жолдоңуз. Сонун мүмкүнчүлүк. Ата, апа, ошол эле бир туугандарым жана менин сүйүктүм, сиздерге чоң салам. Албетте өзүнчө салам айткым келип турат. Ар кандай шарттарга байланыштуу мен сыяктуу өзүнүн аскердик кызматын өз убагында өтө албай калган жарандарга кайрыла кетким келет. Келиңиздер, эч качан кеч эмес, келип кызмат өтүп, ар кандай кырдаалга даяр болуңуздар. Жетекчи болуп калса дагы бул жактагы армиядан коркпой, мага бирөө тапшырма берсе мен аны кантип аткарам деп ойлонбоңуз, анткени бир жуманын ичинде эле көнүп кетет экенсиз деп биздин катардагы жоокер азыр эле айтып кетти. Анан музыкалык чыгарма сураныңыз, кайсын ырды коюп берели сиздин үчүн, сиздин жакындарыңыз үчүн? Жакында эле бир ыр угуп калдым, жакшы ыр. Ак санат Марс аттуу ырчынын аткаруусунда.